Вот и вся моя жизнь. Так, ничего особенного. Не знаю. Если бы был шанс прожить ее еще раз, жил бы я по-другому или нет, все равно. Что-то менять уже поздно. Дөчүн аттуу Кримтөбөлдүн темир тор артында киши колдуу болгону өлкөдө криминалдарга байланышкан талкууну кайрадан козутту. Бул себептүү Кыргызстанда каралардын кармашы күчөдүбү, алардын талашы эмне, таажыбы же таасирби деп суроо салгандар арбын. Не надо, не убивай! Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн адатта каралар, мыйзамдагы уурлар деп атап коюшат. Бүгүнкү чыгарылышта биз уюшкан кылмыштуу топ деген эмне, анын түзүлүшү кандай, Кыргызстандагы көрүнүктүү криминалдар кимдер, мыйзам боюнча караларга кандай чаралар көрүлөрүн кыска нуска талдап бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Уюшкан кылмыштуу топ деп аты айтып тургандай эле, экиден ашык киши топтолуп алып, бир же бир нече кылмыштарды жасай турган болушса, алар уюшкан кылмыштуу топ деп эсептелинишет. Адатта уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү коркутуу, опуза талап, каракчылык, алдамчылык, денеге оор залал келтирүү, адам уурдоо, киши өлтүрүү фактылары менен кармалышат. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин каттоосунда 1177 адам уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү катары турушат. Бирок айрым адистердин баамында криминалдык чөйрөгө тиешеси бар адамдардын бардыгы эле тизмекке алына бербейт. Андыктан алардын так санын билүү мүмкүн эмес. Мисалы, ИИМ уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн каттоо боюнча формалдуу гана укукка Ошондуктан расмий каттоодо канча мүчөсү бар экенин кызматкерлер так айта албайт. Анткени расмий түрдө каттоого коюу үчүн соттун чечими керек. Ушуга байланыштуу мыйзамга кээ бир беренелерди кошумча киргизүү керек. Мамлекеттин расмий бийлик бутактарынын түзүлүшүндөй эле криминалдык чөйрөнүн дагы өзүнүн структурасы болот. Мисал келтире турган болсок, Ташмат аттуу киши бүтүндөй бир өлкөнүн криминалдык чөйрөсүн башкарат дейли. Демек, анын уюшкан кылмыштуу тобу болот жана ага ал өзү лидерлик кылат. Анын астында облустарды, райондорду, шаарларды кармаган кишилери болот. Адатта аларды смотрящий деп атап коюшат. Смотрящийлерге шаарлардагы, облустардагы, райондордогу бандиттер баш ийип, байлардан даан топтоп турушат. Мындан сырткары түрмөлөрдүн ичинде өкүм сүргөн адамдары дагы болушат. Аларды болсо положенец деп аташат. Алар түрмөгө түшкөндөрдү өз көзөмөлүнө алып, алардан каражат өндүрүшөт. Уюшкан кылмыштуу топтор түрмө менен эркиндиктеги ишмердүүлүктү бирдей алып барышат. Сыртта эркиндикте уюшкан кылмыштуу топтун каржылык маселесине жооп берген өзүнчө адамдары болушат. Албетте, бул жалпы эл оозунда айтылып жүргөн гана маалыматтар. Криминалдык чөйрөнүн анык структурасын ага аралашып жүргөн адамдар гана так билбесе, бизге жеткен жалпы маалыматтар менен гана бөлүшө алабыз. Уюшкан топ түзүү же ага катышуу, же болбосо кылмыштуу коомдоштукту түзүү же ага катышуу аракети мыйзам менен жазаланат. Тактап айтканда, Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 261 жана 262 беренелерине ылайык каралар кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Тагыраагы кылмыштарды жасоо үчүн уюшкан топту түзүп же аны жетектесе, анда ал кишинин мүлкү конфискацияланып, 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми уюшкан топту түзбөй эле жөн эле ага мүчө болуп кирип алса, анда анын дагы мүлкү конфискацияланып, 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылууга тийиш. Криминалдык иерархиядагы же болбосо уюшкан топтогу ээлеген статусун ачыктап, ырастап, моюнга алса, анда мүлкү конфискацияланып, 7 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө кесилиши шарт. Ошол эле маалда, эгер криминалга аралашып кеткен жаран өз ыктыяры менен ал топтон чыгып, ал топ тууралуу мүчөлөрү жөнүндө маалыматты тиешелүү укук коргоо органдарына айтып берсе, анда кылмышы үчүн жаза жоопкерчилигинен кутулат. Оор же өзгөчө оор кылмыштарды жасоо максатында уюшкан топту түзүп же ага мүчө болуп, ичинде кандайдыр бир даражаны ээлесе, мүлкү конфискацияланып, 10 жылдан 12 жылга чейин камалышы керек.
Белгилей кетсек, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштү Ички иштер министрлиги жүргүзүшү керек. Бирок иш жүзүндө караларга даттанып, УКМКга арыз түшсө, анда улуттук коопсуздук кызматы деле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармай берет. Кылмыш жоопкерчилигине карабастан Кыргызстанда каралар арбын эле. Алардын арасында айрым учурларда таажы талашуу болуп кетерин угуп калабыз. Андыктан бүгүнкү видеодо коомчулукка аты чыгып, эл көзүнө илинип калган Крим төбөлдөр тууралуу айтып беребиз. А дегенде эле Рыспек Акматбаевден баштайбыз. Кылмыш чүйрөсүндө анын статусу авторитет деп белгиленчү. Каймана аты Рыся. Эске салсак, убагында Рыспек Акматбаев баштаган 9 адам милициянын полковниги Чыныбек Алиевди жана дагы 3 адамды өлтүргөн, кылмыштуу топ уюштуруп мыйзамсыз курал сактаган деген шек менен айыпталган. Бирок 2006 жылдын 24 январында Бишкектин 1-Май райондук соту Рыспек Акматбаевди бардык айыптоолор боюнча актаган чечим чыгарган. Сот айыптоонун далили жок деп тапкан, ал эми прокурор Рыспек Акматбаевге коюлган күнөөлөрдү колдоодон баш тарткан. Эске салсак, Рыспек Акматбаев 2006 жылы Бакиевдин доорунда киши колдуу болуп, окко учуп көз жумган. Кийинки Крим төбөлдүн айынан мурунку президент түрмөдө отурат деп айтсак болот. Ал Азиз Батукаев, кылмыш чөйрөсүндөгү статусу мыйзамдагы ууру, уюшкан кылмыштуу топтун башчысы. Азиз Батукаев 2006 жылы киши өлтүрүүгө катышкан, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мыйзамсыз курал жарак жасаган, массалык башаламандык уюштурган деген айып тагылып, 16 жылга түрмөгө кесилген. Бирок 2013 жылы Нарын шаардык соту Батукаевди ден соолугуна байланыштуу мөөнөтүнөн мурда боштондукка чыгарып ийген. Бошоор Замат Крим төбөл күч түзүмдөрүнүн коштоосунда Манас аба майданы аркылуу өлкөдөн чыгып кеткен. Бул иш боюнча мурунку президент Алмазбек Атамбаев 11 жылга түрмөгө кесилген. Кезекте Камчы Гөлбаевке берсек, ИИМдин маалыматы боюнча анын кылмыш чөйрөсүндөгү статусу мыйзамдагы ууру, каймана аты Коля Киргиз. Ал кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып 2012 жылдын декабрында камалган. Жабыркагандар менен күбөлөр тергөөдө Гөлбаевке каршы берген көрсөтмөлөрүнүн сотко келгенде баш тартып, айрым айыптар кыскарган. Бишкек шаардык соту Гөлбаевди 3 жылга эркинен ажыраткан. 2014 жылы Камчы Гөлбаев абактагы жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу эркиндикке чыгарылган. 2020 жылы 22 октябрда Камчы Гөлбаев кайрадан УКМК тарабынан кармалып, темир торго түшүрүлгөн. Бирок 1 жыл айланбай 2021 жылы 2 мартта ал эч жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен абактан бошотулган. Эске салсак, Америка Камчы Гөлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Крим чөйрөдө Камчы Гөлбаевдин таанымал кишилери арбын. Алардын бири Адилет Касенов. ИИМдин маалыматы боюнча ал Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун белдүү мүчөсү. Эске салсак, жакында эле Дөө Чыңгыз түрмөдө киши колдуу болуп каза тапканда Кактус медиа басылмасы жеке булактарына таянып, Дөө Чыңгызды өлтүрүүгө шектелген кишинин аты Доорон экенин жазып чыккан. Алдын ала маалыматтарга караганда, Доорон Камчы Гөлбаевдин Адилет Касенов аттуу жакын кишисинин тобунда жүргөн жана УКТнын капчыгы деп саналчу. Камчы Гөлбаевдин кылмыш тобунун туруктуу мүчөсү деп эсептелген дагы бир киши Кадыр Досонов, каймана аты Дженга. Макамы положенец. 2021 жылы февраль айында камакка алынып, бирок ушул жылдын 14-июнунда сот тарабынан акталып, эркиндикке чыгарылган. Крим чөйрөдө аты таанылып калган дагы бир мүчө Алтынбек Ибраимов, каймана аты Алтуха, Камчы Гөлбаевдин балдарынын бири. Мурун положенец болсо, кийинки статусу смотрящий. Өткөн жылы январь айында камакка алынган. Карышкыр деген атка конгон мыйзамдагы дагы бир ууру Мурсалым Өмүрзаков. 2010 жылы ал талаптоочулук, каракчылык фактысы боюнча Бишкектин Ленин райондук сотунда соттолгон. 2012 жылдын декабрында мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган. 2017 жылы Мурсалым Өмүрзаков Орусиянын Архангельск шаарында кармалганы тууралуу видео чыккан. Айрым маалыматтарга караганда ал Орусиянын түрмөсүндө отурат.
Кыргызстанда чуу жараткан дагы бир кримтөбөл Алмаз Сулайманов кайманатты Лимонти нарында 2 кишини мыкаачылык менен өлтүргөн деп айыпталып 1999 жылы Нарын райондук соту тарабынан атууга буйрук кылынган. Бирок кийин өлүм жазасына мораторий жарыяланып, ал 30 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылган. 2008 жылы болсо номер 27 колониянын жетекчилигинин өтүнүчү менен ден соолугуна байланыштуу деген негиз менен Аламөдүн райондук сотунун чечимине ылайык мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Алмаз Сулайманов 2020 жылы 28 мартта Нарын шаарында киши колду болуп жан берген. Лимонтини Талгат Шамиев аттуу жигит атайын өлтүргөнүн мойнуна алып, укук коргоо органдарынын колуна түшүп берген. Көрсө айыпталып жаткан Талгат Шамиев уюшкан топтун мүчөсү, Лимонтинин айынан каза тапкан атасы Имангазы Шамиевдин өлүмү үчүн өч алыптыр. Крим чөйрөнүн дагы бир курмандыгы Чыңгыз Жумагулов, кайманаты Дөө Чыңгыз. Үстүбүздөгү жылдын 30 июлунда номер 21 абактын ичинде көз жумду. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына караганда аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөн. Эске салсак, Дөө Чыңгыз үстүбүздөгү жылдын 15 июлунда жеке ишкердик менен алектенген адамдардан системалуу түрдө өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын талап кылуу деген шек менен камалган эле. Рысбек Акматбаевдин ишин, идеясын улантып келет деген өлкөдө дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү бар болчу. Аты Максат Абакиров, кайманаты Водолаз. Ал 2020 жылы коронавирус оорусунан каза тапкан. Криминалдык чөйрөдө Сакал деген каймана атка конгон дагы бир киши бар. Аты Улан Токтосунов. 2016 жылы 17 жылга кесилген. Дагы башка ар кандай каймана аттар менен белгилүү кылмыштуу топтордун мүчөлөрү арбын. Жогоруда айтылгандай эле алардын саны 1000ден ашат. Айрымдары абакта отурушса, көбүнчөсү эркиндикте жүрүшөт. Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү, башчылары өлкөдө эркин басып, кирип-чыгып жүргөнү туура эмес. Алардын орду түрмөдө, дейт депутат Дастан Бекешев. Камчы Көлбаев уюшкан кылмыш тобунун башчысыбы, туурабы? Ал азыр боштондукта эле жүрөбү? Кээ бир бийлик өкүлдөрү ага баш ийип, алдына барып жүргөнүн угуп эле жүрбөйбүзбү? Негизи уюшкан кылмыш тобунун башчысы мамлекетте эркиндикте жүрбөш керек да, туурабы? Өз кезегинде ИИМ каттоого алынган ар бир крим чөйрөнүн мүчөсү же башчылары атайын көзөмөл алдында экенин, эркиндикте аларга укук коргоо органдары дайыма көз кырын салып турарын айтат. Бирок көз кырын салбай эле уюшкан кылмыштуулукка мүчө болгондон кийин аларды камап салса болбойбу деген суроо туулат. Анткени кылмыш жаза кодексинде мүчөлүккө алынгандар дагы жоопко тартылат деп жазылып турбайбы? Маселен, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн же башчысын камаш үчүн прецедент керек. Эгер каралардын кайсы бири кылмыш кылбаган болсо же кылмышкер жазасын өтөп бүтсө, укук коргоо органдары ага расмий эскертүү гана берип же каттоого гана алып кое алат. Кээде сот системасындагы кызматкерлер аркылуу эле чырмалышкан коррупциялык схеманын негизинде кээ бир чиновниктердин жардамы менен эрте үй камагына чыкканга же бошогонго шарт түзүп алышат. Мына Батукаевдин иши ачык далил. Демек, бул жөн окуя эмес. Ага каршы күрөштө саясий эрк жана басым болушу керек. Беле кетсек, уюшкан кылмыштуу топ деп бир гана анын мүчөлөрү эмес, аларга иштеп бергендер дагы эсептелинишет. Тактап айтканда, уюшкан кылмыштуу топтордун, кылмыштуу жамааттардын лидерлери жана мүчөлөрү менен байланышта болуу же алар менен байланыш түзүү, кылмыштуу топторго финансылык колдоо көрсөтүү, уюшкан кылмыштуу топтордун кылмыштуу идеологиясын колдоо, адамдарды уюшкан кылмыштуу топторго тартууга жана кылмыштуу иерархиянын структурасын чыңдоого көмөктөшүү кылмыш катары бааланып, кылмыш жаза кодексинде жоопкерчилиги каралган. Бүгүнкү чыгарылышта биз криминалдык дүйнөнүн түзүлүшү, курамы, анын мүчөлөрү, аларга карата каралган жаза тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Эгерде сизде дагы кандайдыр бир кызыктуу маалымат бар болсо, анда бул видеонун астына комментарийге жазып коюңуз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.